Мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, жараткан Аллага чексиз мактоо, шүгүрлөр болсун. Анын сүйүктүүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум менин досторум, бир туугандарым. Бүгүн мына Алла насип кылып дагы бир күндөрдүн ыйык күнү болгон жума күнгө жетип олтурабыз. Бүгүн ушул сиздерге айтып бере турган окуя дагы ушул жума күнү тууралуу же болбосо жума күнкү окулуучу жума намазынын фазилети тууралуу болмокчу. Негизи Аллах Таала ата кылган, Аллах Таала бизге парз кылып берген ибадаттардын бардыгынын өзүнүн орду, өзүнүн пайдубалы, өзүнүн пайдалары, өзүнүн фазилеттери бар. Жума күнүнүн фазилети өзгөчө ушул жума күндө окулуучу жума намазынын фазилети дагы бир топ. Ушул фазилеттердин бирөөсү болгон окуя. Бул дагы ушул бир топ жылдар мурун болгон. Аллахка жакын, таква, намаздарын калтырбай окуган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн тирилткен жөнөкөй бир дыйкан жашаптыр. Жума күнү жума намазына чейин буудай тарттырып келейин деп эшегине бир кап буудайды артып алып тегирменге жөнөп калат. Тегирменге барса адамдар көп. Буудай тарттырып жаткан адамдардын көптүгүнөн ошол жерде кезек күтүп олтуруп калат. Кезек күтүп олтуруп байкабай эшегин качырып берет. Байкуш ошол жерде капа болуп эшегин издеп, тигил жактан издейт, бул жактан издейт, таппайт да кайра тегирменге келетса, дыйкандын кошунасы жолунан чыгып минтип айтат. Бүгүн сенин кезегиң сугатта. Суунун кезеги сага келип калды. Эгерде бүгүн буудайыңды сугарып бүтүрүп албасаң ишиңди, кайра кийинки кезегиң келгенге чейин күтүп каласың деп айтат. Үстөккө босток. Эмне кыларын билбей калат. Эшегин жоготкон байкуш таппай калды. Бул жагында жумушу бүтпөй турат, буудай тарттырылбай. Бул жактан дагы үстөккө босток болуп, сугаттын кезеги келип калды. Анан эмне кыларын билбей экан жоголуп турганда жума намазындагы убактысы келип калат. Жумага азан айтып калат. Ошондо эсине: "О ыйман келтиргендер, эгерде силерге намаз парз кылынса, аркаңарды салбастан дароо намазга тургула да намазыңарды окугула" деген аятты эстеп кетет дагы, жараткан Алладан коркуп, дароо даарат алып, мечитке барып, жума намазын окуйт. Жума намазын окуп, ошол жерде жараткан Аллага дуа кылып, анан зикирлерин кылып, кайра мечиттен чыгып акырын үйүнө келсе, эшеги үйүндө турат, түшүнбөй калат. Сүйүнгөнүнөн үйүнө кирсе, бар ойдогудай. Аялы жадырап жайнап күлүп, балдар ойноп тосуп алат. Анан окуяга түшүнбөй турганда аялы минтип айтып берет. Буудай тарттырып жаткан адамдардын бирөөсү адашып биздин буудайды тарттырып алыптыр. Анан биздики экенин билип калып, биздин үйгө жөнөтүптүр. Тарттырылган буудайды. Мынакей, даяр ун деп көргөзөт. Эшек болсо, эшек өзү келди үйгө дейт. Сугатты жөнүндө айта турган болсок, сугат кошуна буудайын сугарган экен, анын жеринен, анын буудайынан суулар ашып ташып, андан ашкан суулар биздин буудайга дагы кириптир. Ошентип биздин буудай дагы сугарылып калды деп айтат. Мындайча айтканда, күрүчтүн шылтоосу менен күрмөс учет дегендей эле сөз болду да бул жерде. Мына ошентип
жанагы дыйкан капа болуп, бирөөсүн да бүтүрө албай калдым, же буудайымды тарттыра албай калдым, же эшегимди издеп таппадым, же бул жактан суунун кезеги келип калган экен, суу аттын. Буудайымды да сугара албай калдым деп капа болуп жаткан дыйкандын бүтүндөй иштери бүтүп калды. Окуя мына ушинтип бүтөт. Айтыңыздарчы, эмне үчүн ушундай болду? Анткени Аллах Тааланын убадасы бар. Эгерде сен менин ишимди кыла турган болсоң, анда сенин ишиңе мен жетиштүүмүн дейт да. Аллахтын иши эмне десе, Аллах Таала ушу бизге парз кылып берген, ата кылып берген, мейли ибадаттар болсун, мейли анын ичинде намаздар, мейли орозосу болсун, мейли зекети болсун, мына ошолор. А биздин күнүмдүк турмушта керектелүүчү нерселерди бизге караганда жараткан Алла дагы да жакшыраак билет. Мына ошондуктан Алладан коркуп, такыбачылыгын жоготпой, такыбачылыгын кармап, жума намазын окугандыгы үчүн Аллах Таала кандайдыр бир себептер менен жанагы пенденин чечилбей турган көйгөйлөрүн, проблемаларын чечип берди. Мына ошондуктан урматтуу туугандарым, эч качан убактым болбой калды эле, колум бошобой жатат, жумуштарым көп деп шылтоо издебейлик. 24 сааттын болгону bir күндө 1 эле саатты алат. 1 эле саат. Бүтүндөй 5 убак намазга 1 эле саат убактыбыз кетет. Бирок 1 сааттык убактыбыз менен биз акыретибизди куткарган болобуз. Кийинки окуядан көрүшкөнчө, салам алейкум.